Программабызды улантабыз достор, жана бизге келген конокторубуз менен тааныштырып өтөлү. Бизде Кыргызстан боюнча номер 1 эл аралык даражадагы бокс боюнча судья Акеров Мамыт Аскерович. Акерович жана дагы эл аралык АИБА категориясындагы судья, физкультура жана спорт боюнча отличниги, бокс боюнча Эр жүрөк спорт клубунун директору Асан Жээнбаев агабыздар. Саламатсыздарбы, кош келипсиздер. Кош келипсиздер. Көргөнүбүзгө абдан кубанычтабыз. Ушу бир чоң болуп көрбөгөндөй мелдешип өтөт деген сөз, жакшы сөздү угуп сиздерди чакырдык, кененирээк маалымат алалы депчи. Ошол тууралуу агай сизден. Рахмат. Бүгін мына Виктор Асташенков деген біздің Қырғыз Республикасына емгек сіңірген машықтырушы, СССРден мастері, спорттың бокс бойынша отышын нысымында бүгін ел аралық турнир жүріп атат. Мына азыр көп уақытта Таразаға түсіп, балдар дайынданып өтіп атышат. Құдай бұйырса бүгін сағат 2-де ошол эл аралык турнирдин ачылышы болот. Эми Асташенков жөнүндө айтып кетсек, силер билесиңер, СССРдин спорттун мастери болуш үчүн Москва аны приказы менен, спорт комитети СССРдин приказы менен берчи. Муну ар бир эле жаран ала албайт деп ойлойм. Андан кийин бул бала армиядан служба этип келгенден кийин биздин азыр академия болуп калды. Дене тарбия жана спорттун академиясы ошону бүткөндөн кийин мурун Крупская атындагы интернат деп аталчу. Азыр Республиканский училище Олимпийский резерв деп аталат. Ошондо тренер болуп иштеп, далай жакшы балдарды тарбиялап өстүрүп чыккан. Андан кийин дагы мына республиканский бир залыбыз бар, Спартакта, өзүңөр билесиңер, азыр Дөлөн Өмүрзаковичтин атынан аталып калган. Ошол залда машыктыруучу болуп иштеп жүргөн бала, далай балдарды тарбиялаган. Мунун спорт чеберлерин чыгарган. Ооба, спорт чеберлерин чыгарган. Анан мунун девизи ошондой болчу. Ар бириңер эле чемпион боло бербейсиңер, бирок адам болушуңар керек деген. Адам болушуңар керек деген ошол чаптуу өзү дагы ушундай токтоо, абдан сүйлөгөндө дагы мындай ойлоп сөйлөп, ошо балдарды дагы ошондой тарбиялап турган бала болчу. Эми мына жакшы тарбия деген ошол тарбияланып чыккан балдары мынакей азыр өзүнүн тренери Виктор Асташенковдун атындагы ысымындагы турнирди өткөзүп атышат. Мындай турнирде бай кишилер дагы канча өткөзө эмете албайт. Мынакей азыр Россиядан, Казакстандан ар бир өлкөлөрдөн келип достук гостиницасына жайгаштырып, эл аралык чоң турнир болуп өтөт. Канчанчы жолу өтүүдө ушул турнир? 5-жолу өтүшү. Жыл сайын өтөт? Кайсы салмак категориялар? Бүт бардык. 13 весовой категория. Бул демек өспүрүмдөрдүн эми арасындагы болуп атат. Ошол буларда 13 весовой категория болот. Ошол 13 весовой категорияда бардыгын келип, мына Монголиядан келди, Россиядан 3 команда, Казакстандан 4 команда, Өзбекстан келиш керек эле, алар чөдө бир нерсе болуп келе албады. Эметиги Азербайжандар да келебиз деген, бирок аларда да ушул эле возрасттагы балдар өздөрүндө турнир болот экен. Биздин 5 бала ал жака 5-inde учуп кетип атышат. Анан кийин бул Виктор Ивановичтин ушундай касиети бар эле, бул жигит эч кимге бир киши, бул тренер болобу, судья болобу, буга бирөө дагы жаман сөз айтып, жолусу мындай аны жамандаган ушундай жигитсиң деп айткан эмес. Ал бардыгына бирдей мамиле кылып, кимиси болбосун, кыргыз, өзбек, еврей, татар болобу, бардыгы тең Виктор Ивановичка ошо иштеген жеринде келип турушат эле. Виктор Иванович как дела деп эле, аны жаш кезинде Тюля деп коет эле да, Витюля деп, Тюля деп, бардыгы тең ошондой
чакырат. Бул Виктор Иванович менен мен өтө жакын дос болуп калганым. Анткени мен мурдатан аны кичине билчү элем. Андан кийин балам чоңойгондо азыр бир один из организаторов ушул турнирдин алып баруучуларынын бири Мирлан Жээнбаев ошол баламды ошол Виктор Ивановичка тапшырып 12 жашынан баштап. Аны ал жерде 17-ге чыкканда кичине сары коорусу менен ооруп калып, ошондон кийин ана Виктор Иванович айтат эле: "Мирлан, ты можешь боксером уже заканчивать, учись хорошо, давай ты будешь хорошим организатором" деп, ошол азыр мына физкультурный институт бүтүп, тренер болуп иштеп атат. Физкультурный институт жалаң гана 5ке бүткөн. Ошол азыр балдардын баардыгын тең ошол биригип алышып, где-то 50дей окутуучулары ушу турнирди өткөрүп атышат. Жакшы, бүгүнкү мелдешке кимдер калыстар тобунда болот? Калыстар тобунда азыр мына Казакстандын көрүнүктүү калысы, Айыбада көрүнүктүү калысы башкы калыс болуп келди. Андан бөлөк судьялар да болот. Бу жерден биздин калыстардын отборный деп айтып койсок болот. Ошолор тандаган эмелер калыс болгон жатат. Анан эми бокс боюнча сөз болуп атканда эми дагы бир эме айтып кетейин. Мынакей 1-ден 8-не чейин Павлодар шаарында Азиянын жаштар арасындагы чемпионаты болуп атат. Ага биздин балдар баратат. Мына дагы 4-нөн 12-сине чейин Бакуда дагы эң жаш балдардын арасындагы биринчилик болуп атат. Эми основной биздики тиги Бакуда боло турган отборочный жанагы олимпиадага азыр лицензия забавлять этиш керек болот. Ошондой асуста боксерлордун турнири болгон жатат. Дагы таласта эң жаш балдарыбыздын арасындагы биздин ветераныбыз бар, Райкан Алканов деген. Анан Кыргызстандын биринчилиги деп ошол кишинин турнири болгон жатат. Азыр болельщиктер баары тең муну билиш керек. Ооба да. Мына турнирге келип катышып бериш керек. Жакынкы боло турган бүгүн болот да демек, чоң турнир. Бир эле күн болот. Жок. Ошол тууралуу айтып кетсеңиздер, кайсы жерде болот, саат канчада? Бул мелдеш биздин Кабаулы Кожомкул деген дворец бар эмес, спорт сарайы. Вот ошондо болот. Кирүү акысыз. Кирүү акысыз. Азыр билем да, барып бокста дайым эле бекер болот. Эми өзүң боксер болсоң, сен билесиң да. Ооба, мурда ошондой бакчыбыз Шопоков болгондо жыл сайын калтырбай барып турчу эле, быйыл бара албадым тилекке каршы. Бул саат 2-де салтанаттуу ачылышы болот. Барабыз, Ошого келип кетсеңиз болот. Күйөрмандарга да суранабыз. Мындай саат 2-де ачылышы болот. Официалдуу. Официалдуу саат 14-те. 14:00-да бардыгыбыз Кабаулы Кожомкул атындагы спорт ордосуна барабыз. Спорт сүйүүчүлөр бардыгыңыздар ошол жака келиңиздер. Боксту сүйгөндөр сиздер айрыкча. Андыктан бардыгыңыздарды ошол жактан күтөбүз. Сиздерди келип кызыктуу сонун маек куруп бергениңиздер үчүн ыраазычылык билдиребиз.